Эми мен акыркыдан баштагым келип атат. Мындай бир азыр эки жээк болуп турабыз да. Бир тарап айтат, президент соттук иштерге аралашып, саясий болгондук болгондо бошотуп берсин деп. Экинчи тарап айтып атат, президенттин соттордун ишине аралашканга укугу жок, конституциялык укугу жок депчи. Анан эгерде президент аралашпай коюп, сот же тигиндей же мындай чечим чыгарса, же жактап, же жамандап чыгып атабыз да. Ошондуктан мен так кесе айтам, президенттин соттордун ишине, алардын чечимине эч кандай таасир этпеши керек. Таасир этпеши керек. Бул бир. Экинчиден, бул эми жалпы соттук реформа боюнча бизде соттук реформа бир сотту алып, экинчи районго коюп, башын алмаштыруу менен маселе чечилди. Себеби ошол эле жеп аткан, адилетсиз чечимдер чыгарган сотту башка районго алып барып койсоң, ал ошондой эле маселени чечип берет. Ошондой эле иштерди кылат. Ошон үчүн бул жерден жалпы мына дүйнөлүк практика көргөзүп аткандай системаны алмаштырыш керек. Соттук реформа деген бул түпкүрүнөн бардыгын жаңылаш керек. Бардык эски сотторду четтетип, кайра конкурс жарыялап, объективдүү жанагы адилеттүү, айкын, ачык системаны киргизиш керек. Соттук процесстер жүрүп атканда, эгерде абдан оор кылмыштар карала турган болсо, алар сөзсүз түрдө коом көрүп тургандай онлайн режимде кылыш керек. Соттордун чечимдери сайттарга иймеш керек. Өзүлөрүнүн баягы атай баягы немелер бар да, системасын орнотуп, мына ошол жерде коомчулук эл билип туруш керек. Бул сот кандай чечим чыгарды, эмнеге мындай чыгарды, эмненин негизинде чыгарды. Ошондо коомдук көзөмөл деп айта алабыз. Соттук реформада президенттин жогорку кеңештин аралашышы болбошу керек. Мисалы бизде деген чоң маселе бар да, жанагы сотторду тандоо сот тиги президенттик анан жогорку кеңештин квотасы менен жүрүп атпайбы? Мына ошону жокко чыгарыш керек. Мына ошондо президент менен жогорку кеңештин катышы болбойт. Мына ошондо объективдүү соттор келет. Башка мамлекеттерде кандай өзүнчө бир институт бар. Сотторду окутуп, тажрыйба алдыртып, анан конкурс негизинде сот кылып шайлашат. Соттордун кол тийбестиги бар. Эгерде эле бүгүн президент телефон менен алып, президенттик аппараттан муну камайсың, муну бошотосуң деп турса, соттор көз каранды болот атпайбы? Ошон үчүн толугу менен соттордун көз карандылыгын алып келиши керек. Мына ошондо гана жетишебиз. Азыркы соттордун адилетсиздиги деп чыгып атпайбызбы? Мунун баарын эски саясатчылар өзүлөрү күнөөлөп болуп атпайбы? Ушуга алып келип атышпайбы? Анан ал эми Өмүрбек Ишкешев боюнча суроо бердиңиз. Мен буга чейин айтып келген, Өмүрбек Ишкешевдин өзүнүн тарыхый орду бар мамлекетте. Анын кылган иштери абдан зор. Муну эми тарых өзү, убакыт өзү таразыбайт, өзү ордуна коет. Мен башында эле айткам, Өмүрбек Ишкешевди аэропорттон колун толуп алып кеткен, бул мыйзамсыз болгон. Ай кишини бир-эки жолу чакырып келбей койсо анан камакка алса болот. Анан экинчи мени кейиткен нерсе, бул башка мамлекеттин жаранынын көрсөтмөсүнүн негизинде биздин Кыргызстандын саясатчысын жаманатты кылып турган камакка койгон болсо. Жамандатсын Кыргызстандын жаранын мейли. Эгерде 1 миллионду жей турган болсо, ошо Кыргызстандын жараны менен жамандатсын. Бирок башка мамлекеттин жаранын тили менен эмес болчу да. Мына ошо мени өкүндүрөт. Ошондуктан биз жаман адат алып алдык да. Өзүбүздүн колубуз менен өзүбүздүн адамдарды басып жыгылып калып атабыз да. Демек, бир сөз менен айтканда, бүгүнкү күндөгү соттордун чечимин объективдүү эмес деп айта алабыз. Эми сот адилеттүү эмес да. Бүгүн сотко ишеним жок да. Сотко ишеним жок. Айтыңызчы, ким ишенип атат сотторго? 5000 сом мурдап же бир тоо урдап 5 жылга кесип кеткендер бар да. Биз эмне үчүн аларга жан бербеши керек? Эмне үчүн биз мына бир эки адилетсиз сот болуп кетти деп кыйкырбаш керек? Эмне үчүн биз чоң саясий өлкөлөр эле соттун чечими чыгып калганда кыйкырып чыгышыбыз керек? Башынан эле биз айтып атабыз, сот адилетсиз, сотко эч ким ишенбейт, сотко эл ишенбей калды деп. Муну мен жанагында айткандай, бардыгын ачык, айкын эл көрүп тургандай, сотторду тандоо дагы эл көрүп тургандай онлайн режимде өтүш керек. Мына ошондо гана оңолобуз да. Ал эми жанагыда бир кыстап кеттиңиз, азыркы бийлик кызыктар эмеспи депчи, мен аны билбейм, мен аны айта албайм. Бирок мен ойлойм, Сооронбай Шарипович азыркы сотторго таасир деле берген жок болуш керек. Муну эми учур көргөзөт. Көрөбүз.